Саламатсыңарбы достор, Өмүрбек Тикибаевди урган Санжар дегенди азыр мен мына уурдун жанынан көрдүм. Азыр мен өзү менен сүйлөшүп көрөйүнчү. Буга чейин интернет булактарында ушул Өмүрбек Тикибаевди Санжар аттуу жаран урду деп ушул фейсбуктардан көрүп калдым эле. Азыр окшош экен, но өзүнөн сурап көрөйүнчү. Биз мына Баткен областык ички иштер башкармалыгы, Баткен шаары азыр сиздерге мындай факты болуш үчүн Баткен областык ички иштер башкармалыгы деген жазуу. Мынакей Баткен областык ички иштер башкармалыгы. Саламатсызбы? Санжар деген сизби? Мен ооба. Текебаевди эмнеге урдуңуз? Жүрүңүз могу жарыгыраакка кирбейлиби, Макул. Сиз өзүңүз каяктан болосуз негизи? Баткенде болом. Баткенденби? Текебаев турду деп фейсбуктардан окудум го, кирсек болот экен бияка. Ооба, таң калдым да. Бияка барабы? Анан эмеде. Саламатсыздар, кирип жарыгыраактан интервью алып алайынчы. Жок, мен таң калдым да. Мен карыган адамды бары урду деген, анан мындай кылды деген сөздү угуп алып мен аябай таң калдым да. Сиз өзүңүз кимсиз, ким болуп иштейсиз? Мен да ошо фейсбуктан Мен эч жерде иштебейм, активистмин мен. Өзүңүз түрүңүз каяктан болот? Баткенден болом. Баткендин кайсы жеринен болосуз? Эми Жашырбай жок, айтыбер. эми Апкан деген айылдан болом да. Апкандан, Ооба. Бияка кирип интервью алайыкчы кичине. Азыр Убудун алдына эмнеге келдиңиз сиз? Жок, мен атайын келдим да, бул куруктуу болмат да, бул жок жерден туруп алып мени урду деп мен таң калдым мен. Жумуштан келсем эле Жарыраакка келиңиз, кичине эле ошол адамсызбы? Бажана сүрөттөгү. Жакшылап көрүп алайык. Азыр Убудга келип кимге кайрыласыз? Эми Дежуркага айтсаңыз, бирөө барбы биякта? Тергөөчү барбы? Чакырыңызчы, чын эле ушул киши эле, мен дагы мындай азыр жумуштан кайттым эле. Бирөө толо ушунун аягына чыгайынчы, мага да кызык болуп атат. Фейсбукту ачсам эле менин сүрөттөрүм чыгарып салыптыр урду деп. Ооба, мен да көрдүм. Аябай таң калдым да, бул жанагы мен эмнеде азыр эле ачык эле айтып коеюн, карындашым. Мындай да, эмнеде азыр мен ошол фиксировать этип койдум. Саламатсызбы? Бул киши сизге келиптир. Тергөөчүсүзбү сиз? Так, эмнеде Эрмек Турдубаев деген Кана көрсөтүңүзчү. атам экен. Бүтүн Кыргызстандан Эрмек Турдубаев деген, эми булардын үстүнөн сотко беришим керек да, мен Ушулар сизди эме мына сүрөтү. Мына булар мына бала азыр менин фамилиясы Камболот Маринкеев деген. Булар ушулар фейк маалымат таркатышып, калып маалымат таркатышып, менин мындайча айтканда жеке жашоомо өтө баягындай эме жаман нерсени кылышып. Сиз каяктан билдиңиз, что ошо сиз жөнүндө? Фейсбукта ачасың да, мен Фейсбукта отурам да мен. Анан Баткенге келдиңизби? Ооба, анан Убуда келдим. Тергөөчү эмне кыласыздар? Жок жерден күнөөлөп койгон бул жакшы эмес да. Жок. Реакция кыласыздарбы сиздер? Мен ооба сиздер. Мияктан баспайлыбы? Жарыкпы ошак? Азыр сизден интервью алайын, анан тергөөчүгө өткөрүп берем. Кең сиз бир-эки суроону алып алайын. Азыр бир-эки суроону алып алайын, бияктан анан тергөөчүгө өткөрүп бериңиздер, Байтерекпи ким? Ошол Сиз кимиз болосуз, ака? Сиз кимиз болосуз? Биз түз эфирдебиз, дагы сизге айтып коеюн. Айтсаңыз, ушул буга чейин ушу Өмүрбек Черкешевич менен да мамилеңиз болгонбу? Эмне себептен ушу сизди подозрение кылып атышат? Мен мындай айткым келет да. Мен действительно эмоционально анча-мынча нерселер жазгам да. Кыдыршай ким эле? Өмүрбек Черкешевич. Тикибаев. Эми болду да 30 жыл болду. Бийликте турдуңуз. Эми бул азыр ызы чуудун кереги жок. Провокациянын кереги жок. Кыргызстанда тынчтык керек. Кыргыз мамлекети тынчтыкка суусап калды да азырчы. Тынчтык керек, тынчтык. Биз канча жолу революция өткөрдүк. Дагы эле ошол бардак, ошол эме боло бергенден биз чарчадык да. Ошол боюнча эми токтотуңуз, пенсияга кетиңиз, эми деген ушундай сөздөр жазгам да. Может, ошол сөздөрүм буларга мындай оор келип калдыбы, же мына өзүнүн колдоочуларга бир ачууна тийип койдум, мен ким билет эми. Ошол бойдон анан булар ушинтип сүрөтүм чыгарып бир кызык. Азыр мага да таң калдым да. Сиз Баткенде жүрсөңүз, Бишкекке барып, өзүңүздүн частный самолетуңуз барбы, же истребительден учуп бардыңызбы деген ой пайда болуп атат. Истребитель менен деле барганда деле
ошо саатында кандай түшүнбөйсүң. Өзүңүз мындай элдик активистпи? Мен да сизди эми көрүп атам чындыгында. Мен эми кандай десем, ачык айтканда азыркы бийликти колдогон баламын да. Вот мен ошол жерим жакпайт көбүнчө. А бул бийликтин эмнеси жагат сизге? Эми көп. Бул бийликтин кылып аткан кызматы көп да. Булардын азыркы мен эми айтып берсең аябай көп нерсе да. Мисалы үчүн Отдельный интервью кыла алсам да. Аслында Баткенге өзгөчө статус берип атканы. Баткенге өзгөчө статус берип атканы, Таласты дотациядан чыгарып кетти. Ошого пенсия пособие кошулуп атканы эми көрүп турган нерселер да. Анда азыр эми сиз активист болсоңуз эми Текебаевди чындыгында жанында болгондо ура белеңиз өзүңүз, мындай ошондой эмеңиз бар беле ичиңизде, мындай жиниңиз келип, анын мүмкүн баягы саясатына жиниңиз келип. Карган кишини урганга мен немен барбайт да. Аны барып уруп же бирдеге кылганга мен эметчи. Просто мен мындай ачуум келгенде эми болду да депчи. Болду эми. Тынчтык керек. Саясаттан чарчадым деген мааниде айттыңыз беле? Митингден 5те жаткан бала менен кемпирлер да чарчады да. Митинг менен жашап калды Кыргызстан. Эми токтотуш керек да. Ошол эле мен эмеде эмоцияда жаздырган жерлерим бар, жазган жерлеримчи. Текебаев токтотсун. Эми кичине уялыңыз, пенсияга чыга турган возрасттасыз деп эмоция менен жаздырган жерлер. Может ошол жакта калгандыр да. Ошол. Санжарка, айтсаңыз, азыр кайсы адамдардын үстүнөн ар жазам деп келдиңиз? Азыр мен мээрде айтып берейин, мен ошол үстүнөн ар жазам деп келдим. Кайсы адамдардын үстүнөн? Калп эле ушул азыр чыгарып коюптур азыр мээрде мен. Так. Сүрөтүн көрсөтө эле коеюнчу, мен атын жазып атырмын мына турган. Булардын кирсем ошо ата мекенин колдоочулары. Партиясы, ой, Фейсбуктан алып атасызбы бул сүрөттү? Ооба, мына Аты Камболот Маринкеев. ким деген? А, Айтсаңыз, мындай биздин Фейсбукта достор да карасын. Камболот Маринкеевдин үстүнө арыз жазайын деп атам. Анан мына Эребек Турдубаев дейт, бүтүн Кыргызстан экен да. Ушулар уюштурду дейсизби? Жок, булар чыгарды да мени. Жок, мени Фейсбукка чыгарбады. чыгаргандыгы үчүн. Тимо сүрөттөрүм менен чыгарып койду. Ушул бала урду, даже кайрылуу жасап атат. Жоопко тарткыла дегендей кылыпчы. Мен биякта Баткенде турсам 1000 километр. Я же news. Бетиңизди мындай жарыкка коюңузчу, мен да мындай жакшылап карап, карасын, мындай достор да карасын Фейсбуктагы. Мен акыйкатты айткандан, акыйкатты сүйлөгөндөн эч убакта корккон балам эмесмин. Мен себеби акыйкат кайсы жерде болсо акыйкат жеңиш керек да. Мына Увдуга туруңчу, Баткенде экениңизди көрөйлү. Баткен области. Анан жанагы атайын келдим да өзүмчү кирип, ушул арыз ала кабыл кылып мен Баткендемин, какой там Бишкекке барган жокмун. Эчтекемин жумуштан. Бүгүн не иш кылдыңыз үйдө? Каякта жүрдүңүз бүгүн? Базарда иштедим. Чоң базарда болгонбуз бүгүн. Ким, сизби? Чоң базарда болгон. Базарда болгонбуз. Сиз кимиси болосуз? Бул жакта. Эми акам болот мен. Акаңыз. Айылдаш. Анан базарда чоң иштейбиз. Саат 2-де эртең менен кечкече базарда болдук да. Ошого мен дагы кичине сөз кылып Айта бериңиз ака. болду, ошо. Чогуу жүргөнсүздөр, Ооба. Демек фейк маалымат болуптур да бул? Бул фейк де мен жиндиге деле дайын да бул нерсечи. Бул акыл эси ордунда адамга дайын өзүм 1000 километр Баткенде турсам, жумуштан келдим Фейсбуктага. Мен Фейсбукка чыкканымда мага чалып айтышып атпайбы? Чыкты, ачсам турам да мен. Эми мен ушул мени ушинтип каралайт экен, булар ушинтип мени жаман көрсөтөт экен деп мен азыркы бийликти колдобой коюшум керекпи? Азыр мен айтайын да. Мына достор, мен Арзу, ошол Баткенде журналист Санжар, ошо Текебаев турду деген Санжар менин жанымда турат, живой, кармап да көрөйүн. Мына Баткен областык ички иштер башкармалыгында турабыз, сиздерге мындай ынандырыш үчүн. Бул жерде мына Баткен областык ички иштер башкармалыгы деген жазуу дагы турат. Мен мындай айтып кое берейин, Текебаевдин колдоочулары жана мени чыгарып аткандар. Давайте мындай телефонду чалып, мындай сүйлөшкүлө да, бул Фейсбукка чыгарып мени же каралап өч алуу бул эркекчиликке жатпайт да. Эркек адам өзүгө чалат же өзүгө жазат. Мен кимиси эметсе мен личкасына жазам да, номеримди берем, чалып сүйлөшүп. Фейсбукта кандай ат менен жүрөсүз? Ошондо айтып койсоңуз. Мен Санжарбек Тилеков деле жүрөм. Санжарбек Тилековпу, Ашыралиевпи? Жок, Ашыралиев башка. Анда Санжар Тилеков деген фамилия. Эми бүтүп чыгарган мен эч кимден коркпойм дагы, мындан пайда деле жок да чыгарып койгончу. Серьезно эле мынтип. Эми мен
Эгер мен Бишкекте болгонумда ондо башка сөз эле да. Мен биякта үйүмдөмүн. Келдим. Саясат окшошпой калды О, бия окшошпой калды эми. Чындап эле окшошпой. Эми бир аракет кылышып көрдү окшойт. Эми Аллах Таала көрүп турат да. Аллах Таала көргөн нерсени биз эч убакта беките албайбыз дагы, жашыра албайбыз да. Эми ооба болуптур Санжар Майлы, эке, сизге рахмат да сизге рахмат. ачык интервью бердиңиз. Мен Ооба, дагы мен көчөдөн дайым ачыкмын. көрүп калдым. биз азыркы немеге туура саясат кетип аткан туура дешибиз керек да. Текебаевди кимдер келип урду, каяктан болду, я не знаю. Номериңизди мен жазып алайын, эгер дагы кошумча маалыматтар болуп калса, мага жазсаңыз мен сизден алам. Экөөңүздөр сиз дагы апкандан болосуз да? Апканда эле жүрдү белеби Санжар байке? Yok, bunlar Aktürk'te dişetti. Aktürk'te hükümette. Aşağı. Торговойдо жүргөнсүздөр чогуу. Her gün ülüşerdi de bu. Чогубуз да, эми кирип чыгып ошол жерде. Ошого жалган окшобой калганга мен дагы кошула келдим да. Мен айттым, Саша Белый деген аккаунт менен жүрөт дейт сизде. Бул чынбы? эми ошол мага менен сурап аткандар бардыгында аккаунту бар. Даже фейк аккаунттарга чейин бар. Антип мага акылдуу болуп эле койсун. Анан мынтип кароолоо менен булар мен кичине күнөөмдү алып кетишти да. Мен күнөөмдү алып кетишти. Ушул сиздин номериңиз. Ооба. Сиз Менин атым Арзу, Акипресстин Баткендеги өкүлү. мен болгондой айттым. Бу жерде мен өзүмдү Эркекче сүйлөдүңүзбү мындайча айтканда? болгондо мен корккон жерим бар, мен болгон. Жалганы жок. Эми хватит. Чыныгы мырзанын сөзү Ооба, хватит эми, хватит. 30 жыл уже митинг бешиктеги баладан баштап кемпиргече чарчады деп атпаймынбы? Чарча. Мен лично чарчадым. Санжар байке айтсаңыз, азыр арыз жазасыз. Азыр мен чыгарган балдардын үстүнөн арыз обязательно жазам мен. Сотко беремин. Пускай келип мен уштоп барганымды бүт доказать этип бериш керек да булар. Шайлоодо сиз иштедиңизби? Мында агитатор катары же башка болуп иштедиңизби негизи? Жок, эми иштегенде кандай мен колдоочуларым бар, бирок иштеген жокмун. Өзүңүздүн фанаттарыңыз бар. Бар, Мындай от души, мындай чын жүрөктөн, мисалы мага дагы эл үчүн күйгөн бир эмени тандайм да мен делечи. Эгер шайлоого барсам, мен ачык айта албайм, мен бирок элге күйүп иштеген инсанды тандайм да. Ошол катары тандадыңызбы же бир саясатка чогуу кадам таштаган адам катары тандадыңызбы? Жок, эми мен мындай Саясатка аралашасызбы негизи? жок, мен өзү мындай кандай десем, Или кандай патриот катары өзүңүздүн оюңузду ачык айткан адамсызбы? патриот катары ачык айткан адаммын. Бийликти колдойм. Жүрөгү таза, эртең Кыргызстан келечегине жарай турган балдарды колдойм. Ошол да. Демек арыз жазасыз, до конца барасыз. До конца барам. Бул эми карындашым өзүң ойло, эми сен деле мен жөн эле жүрсөң сенин аркаңда мен ушул урду же бандай деп жазсам эмне болот? Ошо мен окшоштурдум эле. Жок, мен Дал азыр- эле өзүңүзгө туш келип. О, кокус мына мен насипке да бул анча. Ошол жерге турсаңыз мен сүрөт, светке бир аз эме болуп калат экен. Могу жака турат экенсиз. Азыр. Сүрөткө тартып коюңузчу. Бияк, эмне жака турайык? Алда рахмат жок. Анда ийгилик сизге. Анда тергөөчүгө барып эме кылыңыз. Мен тергөө ишине аралашпайм. Мыйзам негизинде өзү чалып жарат. Жеңиш керек. Хорошо. Kim var içeri biri? Tırgöçü şuraya mı? Militsalar var. Сауатсызбы? Түз эфирдемин. Бул Баткен областық ішкі істер башкармалыгынын башчысы Мурат Самидинович. Айтсаңыз, мына ушул жанакы чын эле ушул Текебаев турду деген балабы ушул Санжар аттуу? Эми ошол массалык маалымат каражаттарынан Санжар деген бала деп урду деп биз дагы көрдүк. Окудук, анан азыр Санжар деген бала өзү азыр ички иштер башкармалыгына келди. Келип азыр мен ушул
mezgil 2'den başlap pazarda işleyip pazarda bolчумун деп böyle hazır geldi. Biz tergөөчүгө berdik. Az tergөөчү тиешелүү материалдарды тиешелүү тергөө амалдарын жүргүзүп жатыр. Чоң рахмат.